Assalamu alaikum, Kırgız elim. Jana uşul Kayırımlı fondunun uyumdары Азамат Байmatovға. Assalamu alaikum Азамат байке, кандайсыз? Мен Тагайбек. Сіздердің жардамыңармен Индия шаарына келіп, форумга отуруп, азыр бул мезгилде жакшы, Кудайга шүгүр, сіздерге ыраазычылыгымды билдирип коеюн деп, обращение кылып, чыгып аттым эле. Сизге рахмат, президент Азамат байке. Сиздин ушу кайрымдуу фондуңуз менен ушул жерге келип, өзүмдүн ден соолугум кандай оор акыбалда элем ошол мезгилде. Азыр мынакей Кудайга шүгүр көрүп атасыңар. Операция болуп чыктым, жакшы. Операциядан жакшы чыктым, жакшы баары, Кудайга шүгүр. Ушул жерге келип операция болуп, өзүмдүн ден соолугум чыңдап, ушул эмеммен силерге ыраазычылыгымды билдирип коеюн деген. Сиздин фондуңузга, кайрымдуу фондуна, сизге, сиз менен иштешкен канышайым, мен тааныгандардан жана башка баарына рахматымды билдирип коеюн деп сизге видео тартып аттым да. Рахмат сизге. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер, замандаштар. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Мен сиз көрүп турган Тагайбек замандашымды, мекендешимди азыр кайрылуусун, ыраазычылыгын угуп алып, чындап сүйүнүп отурам. Себеби ошондой рахмат айтканга жеткизген жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Бирибиздин ушундай көрүп тургандыгыбызга мүмкүнчүлүк бергендигине шүгүр. Анткени Тагайбек алгачкы кайрылганындагы акыбалды көрдүңүздөр. Биздин медицинанын алы жетпей, бүгүнкү күндө ошо больницадан чыгарып кете бергиле. Биз колубуздан келген бар аракетибизди жумшадык. Ичер суусун ичишинче бере бергиле. Жейм дегенин бере бергиле. Көрөр күнүнчө күн көрөр. Бул Кудайдын буйругу деп чыгарып койгон инсан бүгүн биздин катарыбызда, достор. Бул катарга жөндөн жөн келип калган жок. Бул биздин катарга жакшы адамдардын жардамы менен, себепкерлиги менен, эң башкысы жараткандын жардамы менен мына ушундай сиз көрүп турган сонун акыбалга келип жетишлиги. Мына ушундай алгачкы кайрылганда мен ошо больницада жаткан экен, барып кайрылып, мына ошол жерде сүйлөшүп, мен кандай жардамым тиет, мен себепкерлигим түз багыттарды түзүп, убара болбой, алданбай, туура багытта барып, кайра келүүсүн толук көзөмөлдөө колубуздан келе турган иш. Мунун бардыгын ачык айтып, жанагындай аз сумманы айтып чакырып алып, көп суммага жыгып, анан алдап, ара жолдо калтыргандар бүгүн чекеден чыгууда. Ошон үчүн мыйзамсыз, эл көрбөйт, билбейт, бир кычыктар менен оокатын кылып, элге жүзү таанылбаган, бир жөнөкөй бир кандайдыр бир адамдарга ишенбеңиздер деп айткым келет. Мына азыр Тагайбек толук көзөмөлдө, Тагайбекке окшогон кайрымдуу болуп коомдук фонддун менен барган адамдардын бардыгы толук көзөмөлдө. Аларды бир дагы индуска барып, бир тыйын акчасын ашыкча төлөттүрбөгөнгө аракет кылуудабыз. Эми бул чама чаркка жетишинче аракетти жүргүзүүдөбүз, достор. Ошол эле клиникаларда дагы бүгүнкү күндө мынакей кайрымдуу болуп коомдук фонд бул жалпы элдин жүзү, элдин атынан барып келишим түзүлгөн фонд. Ошол себептен бизди жумурай журт көрүп турат. Эгер бир адамды биз менен кайрымдуу болуп коомдук фонд менен барган бир адам алданган болсо, демек аркада кол сунган адамдардын бардыгын алдаган болосуңар. Демек бир адамды эмес, элди алдап силер жарыбайсыңар. Ошон үчүн биз жөн турбайбыз. Мен бир дагы индустун сөзүн сүйлөбөйм. Ар бир келген кыргыздын сөзүн сүйлөйм. Башымда кийген калпагымды мен намысым менен кийгим келет деп, мен жетекчилерге кирип, атайын өзүм сүйлөшүүлөр жүргүзүп турам. Ошондуктан мына Кудайга шүгүр, Тагайбек Кудайга шүгүр ашыкча чыгымсыз, батыраак барып, эгерде каражат жетпей жатса, мына ушундай элди ынтымак менен, биримдик менен, бириникин бирине келгиле. Тигиге 5000 доллар жетпей атыр, операцияга эртерээк кирсин деп, мына ушундай ынтымакты бекем кармап, кыргыз Кудай буйруса жакшы ынтымак менен жетелешип, өйдөлөп, Кудай буйруса амандыкта өмүр сүрүштөн жараткан насип кылсын. Тагайбектин жакындарына, өзгөчө мен донор болуп берген карымдашыма аябай ыраазычылык билдирем. Бүгүн бир тууганга бир тууган чөнтөгүндө турган акчасын чыгарышлык кыйын болуп турган заманда, кыйылып бергиси келбей турган заманда өзүнүн денесинде турган бир органды берүү бул өтө чоң эрдик, өтө чоң жакшылык.
Анан ушул карындашыбызга мен эки дүйнө бактылуулугун жараткандан тилеймин. Бир өзүңдүн бир тууганыңды аман алып, себепкер болуштукка мындай кадам ташташтык ар биринин колунан келе бербейт экендигин мен бүгүн көрүп келем. Ошондуктан деги эле жалпы элиме журтума ыраазычылык, эч качан кыргыз кыйынчылыкта болбосун, орус сыркоодон ар бирибиз алыс болойлу, эч бир ата эне балам деп ыйлабасын, эч бир бала ата энем деп көз жаш төкпөсүн. Дайыма бар болойлу бир туугандар. Тагайбек, мындан дагы ден соолугуң жакшырып, элиңдин, журтуңдун, эл ичинде үй бүлө бала чакаңдын, өмүрлүк жарыңдын жанында жакшынакай жаркыраган жашоону жашашларыңа мен чын жүрөгүмөн тилектешмин. Сени бүгүнкү акыбалда көргөндүгүмө сүйүнүчтөмүн. Кудай буйруса, биз бүгүн Кудай менен соодалашып жатабыз. Кудай менен соодалашуудабыз. Мен сага жасаган ар бир кадамдарыма жараткан сооп жаса экен деген чоң үмүттөмүн. Мүмкүн болушунча менин үй бүлөм үчүн, балдарым үчүн, кыздарым үчүн көп дуа кылып турушуңуздарды суранам. Кудай буйруса, Кудай таалам күч кубат берсин, дагы да көп мекендештерибизге керегине жарап, жакшылыкта жарышып жашап өтүштү жараткан ар бирибизге насип кылган болсун.